алейкум, касиеттүү кыргыз калкым, мусулман бир туугандар. Мынакей буйруса биз ушундай өнүккөн өлкөдө мекенибизде муктаж бир туугандар менен кайрымдуу инсандардын ортосунда ушу мекенибизде, өлкөбүздө ушундай муктаждыкта жашап аткан бир туугандарыбыз менен кайрымдуу инсандардын ортосунда бир татыктуу көпүр болуп берели деп демилге көтөрүп чыкканбыз буйруса. Ушул демилгебизди кыргыз элим кайсыл жерде болбосун колдоп атат бүгүнкү күндө. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун, Аллага дайым мактоолор болсун. Мынакей бүгүн биз Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Большевик деген айылында турабыз буйруса. Биз буга чейин кышта келип кеткенбиз, кыш күндөрү. Мынакей 6 баланын энеси, жалгыз бой эне Айнаш деген энекебиз бүгүнкү күндө ушундай кароосуз калган. Ушундай бул жер гараж, үй эмес, гараж, бул өкмөттүн ушундай гараж болуп келген. Ушул энекебизди Кудайым буйруса үйлүү кылсак деп жакшы ниет менен келгенбиз. Муктаждыгын көрүп, чынында оор тагдырда жашайт экен, жүрөгү ыйлаарлык тагдырда жашаганын көрүп, эң башкысы ушу энебиздин башкы муктаждыгы үй маселеси болуп түшкөн. Ошол үй маселесин колго алып, демилге көтөрүп кеткенбиз. Бул демилгебизди ошол маалда эле кыргыз элим четинен колдоп, жада калса ушул айылдын эле элдери өздөрү эле биз чалып, эгер ушул үйдү баштап калсаңыздар, ушул энекебиз үй баштасаңыздар, биз колубуздан келген жардамды беребиз. Бир эжекебиз мен крышасын жаптырып беремин. Ушундай колумдан келген жардамыбызды беребиз деп кыргыз элим четинен колдоп байланышта буйруса. Бисмилла деп ушул энебизге үй баштоонун алдында турабыз. Мынакей азыр жаңы чекке барып, ал жерде азыр ушундай техника бар иштеп атканын азыр чагылдырабыз, сиздерге көргөзөбүз буйруса. Мен Ботобаева Айнаш Камаловна 2000 жылдан бери жашайм. Квартира алып, балдарым дагы ушу майда үй салып, эмне кыла албай сал кыйналып аткан чагым. Январдын 20-ларында медериниме бир кайрылуу жаздым эле. Ошол кайрылуунун негизинде 20-январда иним келип кеткен. Ошондо дагы ушу Кореяда, Америкада, Россияда иштеп жүргөн мекендештердин ушундай мендей жашоосу чектелүү адамдарга, жарандарга салган өздөрүнүн ырыскыларынан тең бөлүшкөн ырыскылары менен ушу укам ун май акча кылып таштап кетти эле. Балдарыма кийим кече кылып, мен ушул мекендештерге аябай ыраазымын. Эми ошондо келип ушул жерде жакшы сөздөрүн айтып, көңүлүмдү көтөрүп, ушу эже ушундай жашоодо жашап атыпсыздар, биз эч качан таштабайбыз деп ушундай жакшы сөздөрүн айтып кетти эле. Мына ошонун сөзүнүн эмесинен чыгып бүгүн ушу кичине иш башы кылып баштайлы деп келишкен экен. Кудайга миң халла шүгүр, баардыгыңыздарга ыраазымын. Дагы болсо ушу мага кичине жардам берип койсоңуздар, ушу мен дагы балдарым акыры ушу сиздердин жолдоруңуздарды жолдоп, ушундай кайрымдуулук иштерди жасап, ушундай адамдар болгула деп тарбиялаганга мен аракет кылам. Мындай жерлерде ушу жыландын үйүндөр, ушул жерлерден жылан чыгат эле. Мынантип паңдап зак болуп, арка жактардан дагы аябай зактар чыгып, ушинтип неме кылып чыгып турганы жок. Караңыздарчы, эмне чыгып турат. Балдар бала чакага тийбейтпи? Бала чакага тийбейт. Ошо мен ак чачып, неме кылып турам. Мына жерлерде дагы бар эле. Мен бардыгы шыбатып, эмне кылып салдым эле, мындай эмне кыла бергенмин. Мына жерден дагы жылан чыкчу, ошо капкара болуп, эмне кылып калгандан мынантип паңдап, мынантип каттап бир нерселерди салып, ушинтип өттүп балдарыма жылуулук, закпы ошондо. Жылуулук неме кылып, өттүп ушу балдарыма согуп калбасын, зак болуп калбасын деп ушундай нелерди кылам. Мына ол бурчектерден дагы, мына ушул тешиктердин бардыгы эле негизи ошо жыландар неме кылып, мына жактан бул жакка эмне кылып эле ушул жакка өтүп кетишчү. Азыр ошо мына ичкери жакты дагы көрсөтөм. Бүт эле ошол
ийиндери эмнелери бар. Мына жерден дагы биз кандайдыр мына жерде дагы бар эле. Мына мен бийик кылып шыбап койгонмун азыркы тапта. Ушул жерден баштарын чыгарып, жыландар мындай сабаңдап турчу да. Анан баягыдай альвастер алып келип мен катуу немелер менен кече жакында эле дагы шыбатып, актап сырдап эмне кылып койдук ушундай кылып. Бала чакага тийбейт беле бул жыландар? Мен эми улуулардан сураганымда ушу ак чачып кой, тийишпесин балдарың деген ушу балдарыма дагы айтып турам, тийишпегиле, эч качан тийишпегиле деп. Аны ундан чачып коебуз, ал жактарды деле тегеретип, бул жактарды деле тегеретип. Неме кылып койгон үчүн билбейм, же биз тийишпегенгеби, же Алла Тааланда боорорду, ушу Кудай сактасын. Эми чын-чынына келгенде убагында шешептен ичине, баягы кыштын күндөрү шешептен ичине жыландар кирип алат эле. Аны деле секин алып чыгып туруп чыгарып койчубуз сыртка. Чыгарып коюп койсок, сойлогон бойдон кетип калчу. Негизи мунун үстү шакша эле бойдон болчу. Ошол шакшаларга жыландар асылып, ушу мындайга кадимкидей түшүп, кайра мына стойкалардан кайра сойлоп чыгып ушинтип эмне кыла бергенден мен ушу балдардын башына түшүп кетпесин деп ушундай тряпкалар тосуп койгонмун. Эми майла жок, ушу же үй сала албай, балдарым курсагын тойгонуна сүйүнүп, кийиминин бүтүнүнө сүйүнүп, ушу үй дагы сала албай кыйналып эмне кылып аттым эле. Кудайдан сурап ушу жыландар балдарыма зыян келбесе экен, кыйналып. Негизи 2009-жылдан бери өзүм жалгыз багып келетам балдарымы. Ушу күйөөм иштеп келем деп Россияга кеткен бойдон мен үчүн эч кандай дайын дареги жок. Сүйлөшпөйт. Каралашып деле мындай неме кылбайт, сүйлөшүп, неме кылбайт. Мен эч кандай немесин билбейм да. Барбы, жокпу, мен эч кандай менде фактысы жок. Ошондон бери өзүм багып келетам, мына 9 жыл болуп калды. Ушундай үйдө жашап сал кыйналганыман ушу кыргыз элиме кайрылып, медериниме кайрылып, кичине эмне кылдым эле, медериним жакшы келип кетти, аябай сүйүнгөнмүн. Ошол ортолукта дагы бирин-экин жардам берген инелерим болду, мени тааныбаса дагы, эже үйүңүз аябай зак экен, плита алып бериңиз, духовка алып, балдарыңызга жакшы нерселерди бышырып бериңиз, мынага дары алыңыз эже, мынага балдарыңыздын бутун жылуулаңыз эже деп бир-эки инелерим атыңызды айтпай эле коюңуз эже деп, бирок мен өзүм билем атын, бул элге айтпай эле коюңуз деген ушул инелериме дагы рахмат. Кудайым өмүрлөрүн берсин, иштерине ийгиликтерин берсин, ден соолуктарын берсин, тапкандары жакшы күндөргө насип кылсын. Өз рызкыларын мени менен тең бөлүшкөн бир туугандарыма, мекендештериме ыраазымын. Тынч болуңуздар, дайым бар болуңуздар. Жоң гана демилгени көтөрүүчүбүз. Демилгени көтөрүп элди ынтымакка салып келиңиздер. Мына ушул там башталып атат. Баарыбыз биргеликте ушул энебиздин үйлүү болуп калышына себепчи болуп калайлы деп мекендештерди чакыруу кылабыз. Кыргыз кайсыл жерде болбосун чакыруу кылабыз. Анан кыргыз бир туугандарыбыз кайсыл жерде болбосун байланышып, жардамын көргөзүп, буюрса бул биздин алгачкы эле жумушубуз эмес. Биз былтыры Жалал Абад жеринде бир үйдө 7 жан жашайт. 7-оонун 4-өзү майып. 2-оосу биринчи топ, 2-оосу экинчи топ. Мына 2-оосунун бириси мынагабыз отурат машинада, баспайт. 20 жылдап квартиралап жашап жүргөн. 20 жылдап, 30 жылдап квартирада жашап келген. Мен Москвада ошо жумуштап жүргөн маалда демилге көтөрүп, жердештерими чакыруу кылып, ошол Азамат Байматов агабызды дагы чакырып келиңиз, биргеликте ушу үйдү бүтүрсөк деп ошол маалда иш баштаганбыз. Демилге көтөргөнбүз. Мына ушул агабыздын үйү 5 айда бүткөн. Үйдүн ичинде ысык суу, муздак суу, коляска менен кирип, гусул алат, дарат алат, баардык унитаз ичинде ошо майыптарга ырасталган. 5 айда бүтүрдү. Азыр 5 жылда үй бүтүрүш кыйын. Буйруса. Күз маалда бүтүрдүк, ноябрда тоюн бердик. Анан ошол менен эле токтоп калбастан кышы менен кыдырып чыктык. Кыргыз бир туугандарыбыз кайсыл жерде ыйлап атса ушу жок дегенде көз жашын сүрткөнгө жарайлычы. Кичине болсо эле продукт алып барып бир жүздөрүнө жылмаюу тартуулайлычы деп кышы менен кыдырып чыктык, Кудай буйрса. Анан жаз келип калды, мына эми стройканы баштайбыз деп турабыз. Ушу эң башкы маселебиз ошо Айнаш эженики.
Будан дагы кече жакында Ошто Көз Азиз Асылбек деген бир тууганыбыз баласы да төрөлдү, көзү шишик. Ошол бир тууганыбыздын маселесин дагы көтөрүп чыгып, мен интернет колдонуучуларга 200 эле сомдон чогултайлы бир туугандар, келиңиздер. 200 эле сомдон. Менин интернет колдонуучу досторум бир 2000ден ашык досум бар экен. Айына 400 000 акча чогулат, 2000 адам 200дөн чогулсак. 3 ай чогулсак ушул бир тууганыбызды үйлүү кылабыз деп демилге көтөргөнбүз 5 март күнү. Мына Кудай буйруса 1,5 ай убакыт болуп калды окшойт. Өтө жакшы жыйынтык. Бүгүнкү күндө үйгө даяр жетерлик акча чогулуп калды. Ал бир тууганыбызга Ош жеринен домдон квартира издеп атабыз азыркы күндө. Эми квартиралар бар экен, бирок ошол бир тууганыбыздын шартына ыңгайлуураак. Ал Көз Азиз болсо, баласы дагы 2 баласы Көз Азиз болсо, өзү 5 жашаса, 5-10-ун 3-өзү тубаса Көз Азиз. Ошон үчүн экинчи этаждан бир жакшы, жылуу, жумшак, балдарына мектепке жакыныраак жерден квартира издеп атабыз. Буйруса жакын күндөрдө ал бир тууганыбызды үйлүү кылабыз. Силер абдан жакшы иш баштапсыңар балам. İşingerde ийгилик болсун. Максат тилегеңерге жеткиле. Ошондой эле мен үндөп кетет элем. Ушу жүрөгүдө мусулманчылык ичине шооласы болсо, ушу кошула турган. 5 сом болсо да, 10 сом болсо да кошулуп, ушу силер менен кошо иш кыла турган болсо жакшы болор эле. Элибиз кайра мусулманчылыктын сооптуу иштерине кайтып, жакшы жолго түшсөк. Туугандарым, бүгүн ушул ден соолугубуз бар. Алты саныбыз аман, 12 мүчөбүз түгөл. Аллага шүгүр кылып, Аллах берип аткан ырыскы менен бөлүшкөндү унутпайлы. Ушул мына бүгүнкү жасап аткан соопторубуз бүгүнкү күндө Кудайым буйруса акыретте үзүрүн көрөбүз. Бул жумушубуздун, сообуздун үзүрүн, мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда, айлыгын акыретте алабыз. Бул жашоодо дайым эле жашай бербейбиз. Кандайдыр бир убактар келет, ушул денебизден жаныбыз чыккан малда ушул бүгүнкү тапкан сообуз менен соодалашабыз. Мынакей бир туугандарым, мен бардыгыңыздарды чакырам. Бүгүн аябай сүйүнүчтүү, жакшы күнүм болуп атат. Ушу үйдүн башталышы болуп, ушу мекендештериме, бир алыс жакындагы жүргөн бир боорлорума бир туугандай болгон. Мына ушул жерге мага ушу жардамдарын аябай издеп келип отурган айыл аксакалдарына, ушу Большевик айылынын тургундарына дагы ыраазычылык билдирем. Ушу үйдүн бүтүшүндө дагы ушу сиздерге ыраазычылыгымды айтып, ушундай сүйүнүп турган күнүм ошол үй бүткөндө дагы силерге кайталап айтууну мага Кудайым ошол күнгө дагы жеткирип насип кылсын. Бардыгыңыздарга рахмат, бар болуңуздар.